Саламатсыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр. Биз сиздер менен кайрадан Кыргыздар жана Кыргызстан телеберүүсүнүн кезектеги чыгарылышында жолугушуп отурабыз. Бүгүн бизде да конокто Арабаев атындагы университеттин студенттери. Саламатсыздарбы? Өткөндө биз эми силер менен биринчи адамдын жаралышы жөнүндөгү Ари дүйнө таанымында эмне деген маалыматтар айтылган жана Семит дүйнө таанымында эмне деген маалыматтар айтылган, ошол жөнүндө сөз кылганбыз. Мына ошол маалыматтарда мен силерге бир сөз айта кеткем. Биз өзүбүздүн келип чыгыш тегибиз боюнча Ари элдерине таандыкпыз. Бирок бүгүнкү динибиз боюнча биз Семит элдеринин ичинде турабыз. Семит дүйнө таанымынын арасында турабыз. Себеби биздин тутунган динибиз ислам дини, Арилер убагында башкачараак динди тутунушкан. Алар диндери бүгүнкү күндө индуизм, буддизм деген сыяктуу ошондой тармакталган, жайнизм жана башка көп тармакталган формаларда жашап атышат. Маселен ошол эки адамзаттын, мына бүгүнкү адамзат цивилизациясынын ушундай калыптанышында, ошолунун жаралышында, ушундай өнүгүү өсүшүндө эки үй бүлөнүн ролу абдан зор экендигин бүт дүйнө билишет. Ал жөнүндө ошо философтор, окумуштуулар айтып келатышат. Ошон үчүн мен ошол эки көз карашты силерге айткам. Бүгүн эми ошол Ари элдеринин дүйнө таанымында биз өзүбүз арилербиз. Биз Ари тегине жаткан элдербиз деген элдердин бардыгы, ошонун ичинде индустар, ирандыктар, ошонун ичинде герман уруулары, айталык нормандар, шведтер, немистер жана башкалар, англосакс тукуму тегине жаткан элдер. Мына ушулардын бардыгы өзүнүн түпкү атасы катары Ману или Манас деген сөздү айтышат да. Биз мындан эмнени билебиз? Биз мындан бүгүнкү кыргыз тилинде айтылып аткан Манас деген сөз биринчи адам ата катарында, түпкү ата катарында Ари мифтеринде Манус формасында сакталып, жазылып калгандыгын билебиз. Эгер ошондой болсо, ал Ману деген ким болгон дегенде биз өткөндө биринчи адамдын жаралышы жөнүндө айтканбыз. Ошо Ману деген биринчи адам, түпкү адам, адамзаттын түпкү атасы деп Ари мифтеринде айтылат. Ала дегенде өзү күн кудайынын баласы, ал жерге түшүрүлгөн, ошондон адамзат тараган. Ошол эле жерде Блаватская ошол бүт Индиядагы байыркы чыгыш мифтерин, уламыштарын чогултуп, анализдеп бир Тайная доктрина деген китебин жазган. Ошондо ал 7 жолу Ману жаралып жерге түшкөнүн, ал бүгүнкү адамзаттын урпактары 7-чи Манунун же 7-чи Манастын урпактары экендиги жөнүндө айтканын мен сиздерге айтканмын. Мына бүгүн биздин алдыбызда ушундай бир суроо бар. Эгерде байыркы Ари мифтеринде Манас деген сөз түпкү ата болсо, ошол түпкү ата менен биздин Манастын окшоштугу барбы? Же биздин Манас атабыз башка Манаспы? Деген бир суроо пайда болот. Биз бул сурооду билиш үчүн Манас эпосуна кайрылышыбыз керек болот. Эгерде ошол байыркы индус арийлери жазып калтырган Ману кантип жаралган? Ал эмне үчүн Манус, Манас деп айтылып атат? Эгер Манас болсо, биздин Манас эпосунда ошо окшош миф айтылабы, айтылбайбы? Биринчи адамдын жаралышы жөнүндө маалымат барбы же жокпу деген экинчи бир суроо пайда болот. Манас эпосун карасак, андай миф маалымат, эпикалык маалымат бар. Манас эпосунда образында минтип айтылат. Асман менен жериңдин түрөөсүнөн бүткөндөй, айың менен күнүңдүн бир өзүнөн бүткөндөй, алтын менен күмүштүн шүрөөсүнөн бүткөндөй деген образ бар. Бир бетке чейин ай алдында булуттун салкынынан бүткөндөй тиги деп кете берет. Мына бул ушул эмнени билдирип атат? Асман менен жериңдин түрөөсүнөн бүткөндөй деген эмне деген сөз? Биз эпосту окуганда жөн гана окуп кете беребиз. Бирок мааниси чечмелей келгенде эмне экендигин түшүнбөйбүз.
Mına bugünkü günü Kırgız okmuşçulары, filosoflar mına ошону чечмелеп, биздин Манас атабыздын аты, биздин Манас эпосунда айтылган Манас атабыз байыркы арийлердин Манас экендиги жөнүндө маалыматтар айтылып баштады. Андай болсо биздин Манаста дагы ошол биринчи адам жаралышы жөнүндөгү маалыматтар кандай дегенде, жанагы көрсө асман менен жериңдин тирөөсүнөн дегенде, асман менен жериңдин биригишинен жаралган деген сөз. Индияга кирген арийлер айтып атат. Кара сөз түрүндө жазылганы бар. Өткөндө мен силерге ошо биринчи адам жаралышы жөнүндө маалыматты окуп бергем. Ошондо айтат, асман кудайы менен жер кудайы кошулуп, ортосунда биринчи адам жаралды дейт. От кудайы, оттун ээси бар, көктүн ээси, жердин ээси деп мен айткам силерге. Ушул эле жерде Манаста айтып атат, асман менен жериңдин тирөөсүнөн жаралган, демек кошулушунан жаралган деген маселе жатып атат. Бүткөндөй деген сөз, балким ислам динин кабыл алганга чейин бу жаралган деп эле айтылган болуш керек. Асман менен жериңдин биригишинен жаралган. Айың менен күнүңдүн бир өзүнөн жаралган дейт. Айың менен күнүңдүн кошулушунан жаралган деген сөз. Алтын менен күмүш, бул көркөмдүк маселе катарында айтылып кетип атат. Демек биздин Манас эпосунда бар экен да ошол маселе болот. Эгер андай болсо, ошол бүгүнкү күндө ДНК илими Кыргыздын канында 63% арийдин каны сакталган десе, Манас эпосунда ошондой, же болбосо Манастын образында ошо арийлерге тиешелүү, арий рассказына тиешелүү бир нерсе барбы? Кандай маалыматтар бар деген дагы бир суроо пайда болот. Эми биз муну мындан келип алып чыгалы. Мындай бир ага чейин бар же жок экендигин айтыш үчүн мен силерге бир мындай сүрөттөрдү көрсөтөйүн деп атам. Мына бираз бул эми интернеттен чыгарылды. Мына бул Жоморт Кадыралиев деген биздин улуу, чоң таланттуу залкар сүрөтчүбүз бар болчу. Ал өзүнүн бүтүн өмүрүн ушу Манастын образын жаратууга арнады. Менин өзүм жеке пикиримде Манастын түпкү нукура образын жаратууда эң алдыда ушу Жоморт Кадыралиев турат деп эсептейм. Ал Манастын өңүн толук мындай таза сүрөткө мындай фотоаппаратка тарткандай чагылдырган эмес, себеби антип чагылдырбаш керек деп өзү ошондой эсептеген. Манастын образы кандайыр дегенде мындай күңүртүрөк туруш керек деп айткан. Бирок өзүнүн келбетинде аттары мындай аргымак аттарынын түзүлүшүндө, баатыр адамдардын мындай бир формаларында ушу Жоморт Кадыралиев Манастагы эпостогу образга жакын келген. Биз ага карабай көбүнчө Герцендикин айтып жүрөбүз. Герцендин образы бул реалдуу адамдын образына жакын. Ошон үчүн биз аны жакыныраак кабыл алабыз. Көпчүлүк кабыл алып, биз Герцендин образын тарткан сүрөттөрүн көбүрөөк алып жүрөбүз да, көбүрөөк айтып жүрөбүз. Мына ал Герцендин тарткан сүрөттөрү мында. Манастын чалгында деген сүрөтү, Манастын жаңа хан болуп шайланганда 16 жаштагы сүрөтү мисал үчүн, мында карасаңар эле бүгүнкү Кыргызга окшош турат. Калпагы эми ал бирок өзүнүн кебете кечпири да бүгүнкү Кыргызга окшош. Мына Манастын өзүнүн мына Айкөл Манас деген сүрөтү мисалы Герцендин. Мына бул эми биздин бүгүнкү күндөгү дүйнөгө белгилүү атактуу айкелчи агабыз Тургунбай Садыковдун филармониянын алдындагы эстелиги. Экинчи мен унутуп калдым, биздин азыр Ала Тоо аянтында дагы Манас атабыздын эстелиги турат. Үчүнчү дагы бир орус сүрөтчүсү тарткан Зотов деген мына Манас кыргыз көчү деп айтылат. Манас атабыз баш болгон. Мындагы Манас атабыздын өңү бул бир цыгандардын өңүнө окшош. Кыргыздыкына да окшош эмес, бул арийдикине да окшош эмес. Чачтары момундай узун түшкөн, сакалдары момундай бакыйган, типичный же бир тажик кептенген ушундай киши да. Вот эмне үчүн ушу ар кайсы сүрөтчүлөр ар кандай тартып атат. Ар кандай айкелчилер ар кандай жасап атат Манас атабыздын. Чынында Манас атабыздын мындай кебети кечпири жөнүндө манасчылар эч нерсе айтышкан эмеспи? Ошондой Манас эпосунда маалымат барбы жокпу дегенде, Манас эпосунда Манастын кебете кечпири көзү мурдунан бери сөз менен тартылган да. Проблеманын бардыгы мурагы сүрөттү тарткандар
ошо Манас эпосун окуп алгандыктан улам мына ушундай ар бир сүрөтчү ар кандай тартып атат. Аны биз эмне үчүн ар кандай тартасыңар? Силер Манасты билбегениңерден ушинтип атасыңар десек, Манаста деле көп варианттуулук бар. Ал менин вариантым деген ойду айтып атат. Бирок силерге мен айтып коеюн. Туура, Манаста көп варианттуулук бар. Бирок кайсы вариантты карап алгыла, Манастын өңгү түзү бардык жерде бирдей айтылат. Эч качан бузулбайт. Мисалы узун бойлуу, кең далы, ары балбан, ары шер адамдан чыкпайт мындай эр деген маселе бүт вариантта айтылат. Кабагы бийик өңү сас деген бүт вариантта айтылат. Ала кара көзү чолпондой ай кулагы калканда бүт вариантта айтылат. Манастын өңү эч бир вариантта бузулбайт. Эч бир манасчы аны буспайт жанагы сөздөрдү. Жаттаганда бир манасчы кичине манасчы айтса да, чоң манасчы айтса да ошону айтат. Бир манасчыда мисалы кырдач мурдун десе, экинчисинде жалпак мурун деп айтпайт. Кочкор тумшук, кош кирпик деген сөз кандай формула болсо, бардык вариантта ошондой айтылат. Тилекке каршы биздин сүрөтчүлөрүбүз ошону окуп алгандыктан бул менин вариантым деген сөз сүйлөп атат. Ал вариантында жалпы образды тарсын өзүнүн вариантын, бирок Манастын кебетеси бардык вариантта бирдей гана айтылган. Мен ошону мына силерге окуп берейин Манастын өзүнөн. Мына Манас атабыздын бою жөнүндө айтып атат. Узун бойлуу, кең далы, ары балбан, ары шер адамдан чыкпайт мындай эр дейт. Бардык вариантта ушинтип айтылат. Эч жерде өзүнүн вариантын айткан бул жөнүндө айтылбайт. Кебете кешпири жөнүндө сөз болгондо вариант жок ал жерде. Бир гана вариант бар. Экинчи, бет сөөгү жөнүндө айтылып атат. Бетинин түзүлүшү. Маңдайы жазы башы коош дейт. Бир жеринде айтат. Да бир жеринде айтат. Кабагы бийик өңү сас дейт. Да бир жеринде айтып атат. Жалаяк ооз жар кабак, жагы жазы ээг узун дейт. Да бир жеринде айтат. Бөрү кулак шер кабак деп айтылып атат. Бет сөөгү жөнүндө айтылган. Шер деген эми бул арстан, билесиңер болот. Демек бул боюнча Манас атабыздын мындай чапжак, бети сүйрүү, сөөктүү адам экендигин көрүп атабыз. Башы чоң. Бул типичный арийский расага жаткан адамдын кебете кешпири. Үчүнчү, көздөрү жөнүндө. Мына мисал үчүн. Эми сүрөтчүлөрдүн тарткандарын карасаңар ар кандай болуп атпайбы? Бирөө тоголок, бирөө дагы бир нерсе, иши кызга кыргызга окшош эмес да көбү. Көзү жөнүндө айтып атат Манастын. Көзү көлдүн буткулдай дейт, бир жерде айтат. Экинчи бир жерде күйгүм туман көздөнгөн дейт. Да бир жерде айтат, көркү калча көзү тик, көбүн айтса сөзү тик дейт. Да бир жерде айтат, эрди калың көзүңкүр дейт. Да бир жерде айтат, ай кулагы калгандай алагар көзү чолпондой дейт. Демек сөз балбылдаган көз жөнүндө кетип атат. Бул Европа наслине жаткан элдердин көзү, туурабы? Биз мында монгол наслине жаткан көздөр кыздардыкы кичине балбылдайт, эркектердики бүт эле жүлжүйүп калган биздики болот. Биз монгол расасына көбүрөөк тартылып калганбыз. Да бир жерде жылма кабак жылдыз көз дейт. Көзү жылдыздай балбылдаган. Да бир жерде кыр мурунду кызыл көз дейт. Эми кызыл көз деген кээде күчөтүлүп айтылат, бул жанагы арстан, сырттан адамдарга мүнөздүү бир ушундай айтылып. Да бир жерде айтат, кирпиги жалың, көзү чок дейт. Карагылачы. Көзү көлдүн буткулдай, демек көзү көк жашыл көз айтып атат мында. Биздикинде кара көз эмес, Манас атабыздыкы. Эми да бир жеринде мурду жөнүндө айтып атат. Кочкор тумшук, кош кирпик дейт. Бул антропологиялык түзүлүштө мурундун эң сулуусу момунда куюлуп түшкөн мурунда. Байыркы грек статуяларын карасаңар, бүт ушунда мурду мында ичине коңкой, бирок куюлган, өтө кырдач мурун эмес, өтө мындай барбайганда мурун эмес, бирок куюлуп түшкөн тумшук бул өзү. Кочкор тумшук, кош кирпик, демек сулуу мурду. Да бир жерде айтат, мурду тоonu сеңирдей дейт. Демек мында коңкойгон, бияка коңкоюп кетпейт, бирок мында куюлуп түшкөн тумшуктуу киши да. Муруту жөнүндө айтып атат, муруту чөлдүн камыштай дейт. Же болбосо муруттарын карасаң айбалтанын сабындай дейт. Же болбосо айтат, бетине чыккан сары түк 5 байпактын жүн болуп дейт. Мына уламдын кызык нерсе. Бетине чыккан сары түк дейт. Демек Манас атабыздын бетине чыккан түгү кара түк эмес, сары түк деген кетип атат. 5 байпактын жүн болуп дейт. Ал суюк эмес, демек калың
Tiптүү Европа населинде жаткан, Европа расасына жаткан адамдын кебете кешпири жөнүндө сөз болуп атат. А биздин сүрөтчүлөрүбүздүн баары капкара тартып атат. Эч жерде сакалы жок, бирок сакал кылып тартат. Ал да капкара сакал. Бирөө чокчу сакал кылат, бирөө да бир балекет. Анан да бир жеринде минтип айтып атат. Кең көкүрөк, жайык төш, аркасы кең, бели түз дейт. Да бир жеринде айтат, көркү калча көзү тик дейт. Аны биздин окумуштуулар айтат. Мынау Тажиктин ичинде калча деген эл бар. Бойлору бийик, сөөктүү, мындай сулууча келген эл ушуну айтып атат дейт. Менимче бул сөз туура эмес деп ойлойм. Бул комментария туура эмес. Бул байыркы мистик образды билбеген, байыркы мистик кудайларды билбеген адамдын сөзү, окумуштуунун сөзү. Себеби менимче Манастын образында көркү калча көзү тик дегенде бир алоолоп күйгөн, мында бир көзү жалын чачыраган, от чачыраган бир образ жөнүндө айтылып атат. А биз ошону Алтай Саян элдеринде карасак, Алтай Саян элдеринде калша деген оттун кудайы бар экен. Ал оттун ээси экен от. Оттун кудайы болгондо ал жалын болуп көрүнөт да, туурабы? Сүр жөнүндө кетип атат. А тажиктердин калчасынан ким коркуп атыптыр аны? Ким коркот эле? Анын эмне сүрү бар азыр? Анан бул реалдаштыруу да Манастын образын бир жөнөкөй адамдын образына айланткызы келген, же өзүнүн ошо билген факторун айткан окумуштуунун сөзү деп ойлойм. А Манас өзү жанагындай мифологиялык, мифтик, реалдуу образ. Ал ошол деле реализм бар. Мифтик образдар болгондугу үчүн бүт мына Билгамеште биз айтып атпайбызбы? Билгамеште ошо Шумердин эпосунда Билгамеш дейт, 3-төн 2 кудай, 3-төн 1 адам болчу дейт. Вот мына ушул образ Манаста бар да. Манаста карасаң, бир карасаң адамдай болот, бир карасаң кудайга окшош. Аны жөн адамдарга окшоштура албайсың. Мисалы, бир да адамга айкөл деген сын сыпат берилбейт, бир гана Манаска берилет. Айкөл деген сын сыпат бул кудайга таандык сын сыпат чынында. Бирок ошол убакта биз Манасты кудай деп айта албайбыз. Мына ушул нерселер мына Манас эпосунда ушул кебете кешпири бүт айтылып турса, ушул сөз менен айтылган сүрөттү сүрөтчүлөр боек эле алып өтүш керек болчу. Ушул сөз менен тартылган ушул Манастын көрүнүшүн таш калып өтүш керек айкелчилер. Тилекке каршы биздин айкелчилерибиз дагы, биздин сүрөтчүлөр Манас эпосун окубагандыктан, жакшы билбегендиктен, ага маани бербегендиктен, ар ким өзүнүн ой жүгүртүүсүндөгү бир образды түзүп алып, бир баатыр адамдын образын берип атат. Манас 1995-жылы өтүп аткан учурларда юбилейин карасаңар, өтө көп сүрөтчүлөр өздөрүнүн сүрөттөрүн тартты. Бирөөсү узун бойлуу кылып тартып атат, бирөөсү орто бойлуу кылып, далызын кең кылып тартып атат. Отурганда карасаң өзүнчө эле бир ушундай да, мындай капталы менен узун тууразы бирдей бирдеме. Анан кебетесин карасаң бүгүнкү кыргызга окшошот. Мына эми экинчи бир маселе. Ушул Манас атабыздын өңү жанагындай бетинде сары түк болсо, европейтный расага жаткан адам болсо, ал эми ошонун ичинде европейтный раса менен ари расасынын айырмасы эмнеде дегенде дагы бир тактай турган маселе бар. Ари расасына жаткан элдер Европа расасына жатат. Бирок Европалык кырдач мурун расадан айырмаланып, ари расасына жаткан элдер сөөктүү келген, баш сөөөгү чоң, бирок ошо көздөрү Европалык расалардыкы көк болсо, ари расасына жаткан элдердин көзү көк жашыл болот. Бул жана кабылан көздүү, арстан көздүү, арстан, кабылан, жолборстордун көзүн карасаңар, көзү көк жашыл көздөрөт. Мына ари расасы мына ушу. Алардын чачы сары. Европалык типтүү европалыктардын чачы ак чач, көзү көк. А булардыкы сары чач, коңур чач, анан көзү көк жашыл. Айырмасы мына ушундай болгон. Бирок жалпы европалык расага кирет деп айтылат. Мына кыргыздарды, мына ушул Манас эпосунда ушул маалымат айтылып атат. Манас атабыздын кебете кешпирин карасак, чыныгы ари расасына жаткан адамдын кебете кешпирин көрүп атабыз. Эми ушундай бир маалыматтар барбы, кыргызстан чын эле ушундай болгонбу дегенде, биз Кытай жазма булактарынан окуп атабыз. Туурабы? Кытай жазма булактары байыркы, орто кылымдагы араб саякатчылары, Иран саякатчылары жазып атат. Енисейде жашаган кыргыздар дейт.
özünün ayılına tekerегindeki жашаган ellerden ayrımalanıp, uzun boylu, kızıl cüzdü, gök yaşıl göstü, çaşları sarı el gelettiydi. Sulu el gelettiydi. Kızlarının detme ol yerde yendik upazı joğala det, göstürü det, jaralgan dele törölgönde sulu bolup törölüşet. Bir yerinde kızılı var det. Çınında ayıldın kızlarında dağı dele var, şarga gelgen dele jana üstün cavabı böyle al kızılı görünbe kalat. Buna uşul kızıl tüs tüp törölgöndögü munda sululuktun tüsü de eseptelgende. Buna oşundan janağı Orustun Morokko kinolaryň garajaňardagı janağı Han sarayda jaşagandar ösleri sulu görse üçün bir yerin kıpkızıl kılıp boyap alıp жүрүшkөн. Bu sululuktun belgisi de eseptelinген. Alarda jok bolgondugu üçün boyagan. Ar kırgız kızlardın özünde ele törölgöndө koşa törölgön. Demek bu tabiatынан sulu el bolgondugun görsetip turat. Tileke karşı Mongol japırığından keyin anan Mongoldoşup ketip bugün Arganda, Rassadağı elder bolup atabız. Emin mesele buna oşol жазма bulaklarda karasak, жазма bulaklarda aytılganlar menen, Kıtay bulagında aytılganlar menen, Manastagı ozeki mingdеген жылдар boyu Manasçılar aytıp kelgen maalumat ökö birdey çıkıp atat. Tileke karşı bugünkü gündögü Kırgız tarıkçı okumuştular. Kırgız 3 komponentten tüzülgön elemez. Kırgız sancırazında aytılganda Kırgız tüyü bir atanın 3 oğlundan taragan el ekendigin görsetip atat. Sebebi 63% şunda Mongoldoşup ketkendeyin, aralaşıp kalgandan keyin, çaçыбыз kara, gözübüz kara olup, jağыбыз жазы olup ketkenden keyin dagı bizden kanımızda 63% ari kanı saktalıp atsa, demek biz bugün tarıхыбызды ari elinden başlaşыбыз kerek ekendigin aytıp atat. Demek biz ari rassazı jönünde köbürök bilişimiz kerek ekendigin aytıp atat. Ari düýne tanımını okuş kerek eken, ari mifologiyaсын, filosofiyaсын özleştiriş kerek ekendigin. Bul sebebi biz özümüzdün ata-babalardın tarıхы jana düýne tanımı ekendigin görüp atabız. Muna oşondan men silerge Manaz atabız jönünde biz şunda bağ verilbe öte bir elementardı uşul okubagandın, Manasты bilbegendin esebinen biz süretçiler, aykelçiler öte çoň kata getirip жүрüşköndigin men silerdi oşonu bilsin. Erteň araňardan balkim süretçiler çıkıp kalışı mümkün. Erteň araňardan bir aykelçiler çıgat. Oşondo uşul maseleni eske alıp, jok degenden Manasты jakşı okup alıp, anan tüşüňörde görüp özüňörde jakşı okup, obrazyny özleştirip alıp, anan oşondo işti kılış gerek. Sebebi Manas jön ele bir süretçi kağlaganday tarta bere turgan adam emes. Al bizdin uluttuk dukubuz. Al Kırgız özü al. Kırgız'ı bir adam aylansak al Manas aylanat. Manas'ı bir gelge aylansak anda biz kokşup biz Kırgız aylanat. Mına oşonda uluttuk obraz. Al model. Kırgız adamdın ülgü obrazı. Manasçılar mingdеген жылдар boyu aytıp oturup uşunda ülgü model obrazı jaratышkan. Oşon için kanday Manasçı açsa da janağı özünün Manastın görünüşü jönünde özünün gebete geçpiri jönünde aytkanda hiç kaçan al sözlü buspayt. Al jerde variantlılık degen jok. Al jerde bir ele variantlılık var. Al Manastın okuyalarında al variantlılık at. Muna oşon üçün muna bugün sabagыбызды biz ayağına çıktık. Bizdin Manas atabızın gebete geçpiri jönünde şu malumatlar muna uşunday. Men oşon üçün silerge dagı muna Manas Tanı Institutunun studentleri oturazyňar. Lingvistika institutu mına bugünkü günü lingvistika jana Manas Tanı institutu bolup atalyp kaldı da. Degele özü Kırgız bolgonubuz üçün biz özübüzdi Kırgız ekenibizdi tanıp biliş üçün adegende Manas'ta okuşubuz gerek. Sebebi Manas'ta Kırgız'ın jan düýnösü, Kırgız'ın tarıхы, düýne tanımı, filosofiyası, tili büt barda Kırgız emine degen el bolsa oşol Manas'ın içine salıngan. Manas'ın tilinde Kırgız bay süyley albayt bugün o. Manas'ın tilindeki köp sözlerdi Kırgız unutup bugün arkaizmge aylanıp düşünbey jatat. Demek biz özübüzdün tilde önüktürgübüz kelse kayra Manas'ın sözlüğünü tüzüp anı jayıltıp biz oşu jayıltışыбыз gerek. Jana biz anı okuşubuz gerek. Egerde Kırgız filosofiyaсын bilgibиz kelse biz kayra Manas'a gayrılışыбыз gerek. Kırgız'ın tarıхын bilgibиz kelse kayradan biz Manas'a gayrılışыбыз gerek. Al poeziya tilinde Kırgız özünün basıp ötken jolu Manas'ta çaldırılgan. Anda uşunu menen bugün leksiyany ayağına çıktık. Görüşkönçe sak salamatda bolgula.